Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, жалпы Тескалардын аудиториясы. Бүгүн биз 23 февраль мына ушул майрамга карата Ош шаарынын биринчилигине арналуу уюштурулуп жаткан ат оюндарынын алкагында бүгүн мына ушул Көкбөрү оюнунун финалдык беттешинде сиздер менен турабыз. Азыркы тапта өзүңүздөр көрүп тургандай oyun talasında bugünkü oyundun finalistleri finalga 12 komandanın içinden bölünüp çıkan, jеңип çıkan tağıragı ушул Карасуу жана Алай эки командалары bugün güç sınашмакчы. Анықтан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Bugün Карасуу жана Алай эки командаларынын оюну менен бүгүнкү oyundun жеңүүчүсү аныкталат. Сіздер көріп тұрасыздар, бұл жерде экранда көріп тұрған бұл Карасуу командасы, қара қызыл түстегі көкбөрүчүлөр, аттарының дағы номерлері бар екен. Ал эми бұл жақтағы қара кийимчендер Алай эки командасының ойынчылары. Азыр эки команданын ойынчылары бири-бири менен кол алышып жаткан чагы, бұл албетте ойын башталганга чейинки эрежеси деп айтсак болот. Oyuncular oyunga dayar. Biz tarafqa qarab kelatат бата алганы. Эмесе жалпы элдин батасын алып, азыркы oyun башталмакчы. Бүгүнкү oyunda ортодо сиздер көрүп тургандай 4 калыс oyunun жүрүшүнө көз салат, калыстык кылат тагырагы. Финалдык беттеш Карасуу жана Алай эки командалары бүгүнкү финалдык беттеште күч сынашат. Финалга чыккан эки команданын өзара макулдашуу менен финалдык беттеш 2 тайм боло турган болду. 20 мүнөттөн. 20 мүнөттөн 2 тайм финалдык беттеш. Бүгүнкү финалдык беттеш 20 мүнөттөн 2 тайм болот экен. Оюн башталды. Алдыда Алай эки командасынын оюнчусу улакты илип кетти, бирок Карасуу командасынын оюнчулары аланы оюн таласынан чыгарып аутка алып келди. Эми оюн кайрадан ортодон башталат. Жекеме-жек. Бул жерде эки командадан бирден оюнчулар ушул улакты алууга аракет кылышат. Сіздер көріп тұрасыздар, аялғандай. Бұл жерде аттар дағы күчтүү болуш керек. Әлбетте Карасуу командасы алганга аракет кылды, бирок тилекке каршы Алай эки командасынын оюнчусу улакты жерден көтөрүп такымга басты. Бирок Карасуу командасынын оюнчусу дагы талашып жаткан чагы анткени менен билесиздер, көкбөрүчүлөр беттегенин бербеген өжөр болушат. Улак аябай талашка түштү, бирок азырынча кимиси алып тайгазанга жакындайт. Сиздер менен чогуу көз салып турабыз. Алай эки командасы. Бул жакта Алай эки командасынын оюнчусу баары бир деле бергиси жок, бирок улак oyun таласынан кайрадан чыгып кетти. Аут кайрадан жекеме-жеке. Бул oyun башталгандан бери экинчи аут болуп эсептелет. Кайрадан oyun башталды. Жекеме-жек. Карасуу командасынын оюнчусу улакты жерден көтөрдү. Эми аны тайгазанга алып барыш керек, бирок өз учурунда тоскоолдуктар дагы жок эмес. Карасуу командасы улакты алып жөнөдү, бирок каршылаштар дагы талашып жаткан чагы. Карасуу командасы оюн эсебин ачты. Эсеп 1-0. Карасуу жана Алай эки командаларынын оюнунда Кылыч уулу Акжол деген ушул Карасуу командасынын капитаны биринчи улакты тайгазанга салып эсепти ачты. Эмесе
Kıvaçlara utkan balvan. Kayradan oyun baştaldı. Ulaq ortada oyuncular жақындап келетат. Азыр ким алып кетет көрөбүз. Ала эки командасынын 6 номердеги oyuncusu Улак тийилип кетти. Ох, бирок Тилекке каршы колдон түшүрүп жиберди. Эми кайрадан Карасу командасынын oyuncusu Улакты алганга аракет кылып алды. Такымга басып эми Тайгазанды көздөй жөнөш керек. 12 Тойчубаев Кабыл. Тилекке каршы oyun табасынан чыгып кетишти. Boрошев Данияр. Кайрадан жекме-жек. Эсеп 1-0 Карасу командасынын пайдасында. Биз Айталы уулу Нуралы, 4-чү Абдуразак уулу Жаныш, 5-чи Үрүкбек уулу Давид, 6-чы Кайрадан жекме-жек. Карасу командасынын oyuncusu Улакты жерден көтөрдү, бирок каршылаштар каршылык көрсөтүп жатат. Эми азыр Тилекке каршы Улак кайрадан жерден түшүп кетти. Капитанын команданын жетекчиси Язов Жаныш. Карасу командасынын 10-чу номурдагы балбаны жазаланууга чыкты 2 мүнөткө. Карасу командасынын oyuncusu 2 мүнөткө oyun талаасын бошотот. Азыр Калыс бул боюнча келип билдирүү жасап кетти. Бул менче ошол ат үстүнөн түшүп кеткендигине жаза эсебинде берилген 2 мүнөттүк жаза алыш керек. Кайрадан oyun башталды. Азыркы учурда Улакты жерден кимиси биринчи болуп көтөрүп чыгат. Көз салып турабыз. Бирок эки oyuncu тең азыркы учурда ылдыйды карай Улакка карап кол сунуп жаткан чагы, бирок ала эки командасынын oyuncusu Улакты жерден көтөрдү. Эми мындан ары кандай болот? Экөөнө каршы бирөө чыгып баратат. Тилекке каршы oyun талаасынан чыгып кете жаздап, Улак жерге түшүп кетти. Аут. Жекме-жек. Финалдык беттеш. Карасу Алай командалары. Жомарт, игроктордун списогі жоқ сенде? Менде жоқ. Жоқ қой. Мен апармай тұрам оған. О, өйдеді. Кайрадан жекеме-жеке oyun талаасында ушул айлампанын ичинде 2 oyuncu. 9-чу номурдагы Жекеме-жекеде кайрадан ала эки командасынын oyuncusu Улак тийилип кетти, бирок аны Тайгазанга чейин алып бара алабы жокпу? Бул жакта жана 2 мүнөткө жаза алган oyuncu Карасу командасынын 10-чу номердеги oyuncusu кайрадан оюнга кирди. 10-чу номурдагы Oyun кызуу жүрүп жатат. Ала эки командасынын 10-чу номердеги oyuncusu Исламбек азыр Улакты алып баратат. Бирок ал негедир бир аз көбүрөөк жүрүп койду. Бул убакытты созгону менен эсепти ачышы керек. Бул жерден Карасу командасынын oyuncuları дагы талашып жаткан чагы. Каршылык бар албетте, бирок билеги күчтүүсү жеңет дегенде азыр кимиси алып, кимиси утуп кетет. Чогуу көз салып турабыз.
Тилекке каршы Тайгазандын айланасында аягандай айгышкан беттеш күч алып турган чагы. Биринчи таймдын 8 мүнөтү эсеп 1-0 Кара Суу командасынын пайдасында. Бирок азыркы учурда көкбөрүчүлөрдүн бардыгы мына ушул Тайгазандын айланасында катуу талаш жүргүзүп жаткан чагы. Ала эки командасында улак, бирок Кара Суу командасы аны алууга аракет кылып жатат. Кайрадан бул жерде Кара Суу командасынын оюнчусу улакты колго алган, эми аны кандай кылып болсо дагы Тайгазанга түшүрүш керек. Жок, Тилекке каршы улак Кара Суу командасынын оюнчусунун колунан түшүп кетти. Ondan ki taşlayan Kolonga Asqarov Demir'den 2000 son. Ала эки командасынын оюнчусу алмашты. Кара Суу командасынын оюнчусу аттан жыгылып түштү, бирок азырынча улак аябай талашка түшүп жаткан чагы. Аут. Жекеме-жеке беттеш. Эми айланпанын ичинен жекеме-жеке улакты алууга аракет жасашат. Алай командасынын биринчи салган салымына Албетте бул учурда оюнчулардан өзгөчө шамдагайлык, күчтүүлүк талап кылынат. Командасы салган салымына Кара Суу командасынын 2-номердеги оюнчусу менен Алай командасынын оюнчусу жекеме-жекте талашып жатышат. Азырынча улак Алай эки командасында, бирок Тилекке каршы улак кайрадан колдон түшүп кетти. Аут. Birinci sayımdan 10. minutası. Esep 1-0. Kara Suu komandası aldılar. Esep 1-0. Kayradan jekeme-жеке. Oyuncular айланпанын ичинде 9-номердеги Алай эки жана 2-номердеги Кара Суу командасынын оюнчулары азыр тирешип жаткан чагы. Кимисинин аты күчтүү болуп, кимисинин билеги күчтүү жана ким улакты алып кетет көз салып турабыз. Кара Суу командасынын оюнчусу алууга аракет кылды, бирок каршылашынын аты тебелеп алгандай көрүнөт. Кара Суу командасынан 2-номердеги эки оюнчу тең бирдей ракурста азыр кармап турушат. Алай командасынан Кимиси колдон жылуу алып чыгат. Чогуу көрөбүз. Манап oyunu жакшылык. Аракет кылыш керек. Алай командасынан биринчи салган салымга Абдакадан 2000 сом. Ошондой эле Жок, Тилекке каршы салган салымдарга оюнчулар улакты бир жагына алып атышат. Азыркы учурда улак Алай эки командасынын колунда. Алар 10-номердеги оюнчу азыр улакты алып жөнөдү. Бирок Кара Суу командасынын оюнчусу бул жерде максималдуу каршылык көрсөтүп жаткан чагы. Улак кайрадан оюн таласынан чыгып ауттук абалга алып келди. Эми кайрадан ортодон жекеме-жеке оюн башталат. Финалдык беттеш. Негедир финалдык беттеште аут аябай көп орун алып атат. Бирок кандай болгон күндө дагы финал деген финал. 12 команданын ичинен сурулуп, күчтүүлөрдүн күчтүүсү чыгып, мына ошентип финалда эки команда тагыраагы Кара Суу жана Алай эки командасы күч сынашып жаткан чагы. Жекеме-жеке Кара Суу командасынын оюнчусу улакты жерден көтөрүүгө аракет кылып атат. Бирок албетте каршылык чоң. Жерде Алай эки командасы дагы өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп, болушунча каршылык көрсөтүп жаткан чагы. Бирок аракет кылыш керек. Кара Суу командасы улакты алып чыга албай атышат. Бирок
Улак кайрадан Алай эки командасынын колунда. Мына көрүп турасыздар. Алай эки командасы дагы өзүнүн алгачкы улагын Тайгазанга салды. Ошону менен эсеп азырынча 1-1. Биринчи раунд. Төртүнчү. Алай эки командасынын 4-чү номердеги оюнчусу Абдыразак Улужаныч деген ошол биринчи улагты салып жетишти. Кайрадан оюн башталды. Көкбөрүчүлөр болушунча шамдагайлык менен азыр мына ушул улактын айланасында күч сынашып жаткан чагы. Бирок көрүп турасыздар, бул аттардын арасындагы аламан жерден улакты алып чыгуу оңой эмес. Бул жакта көрүп тургандар үчүн оңой, балким бул жерден топту жарып чыгып кетиш керек. Бирок тилекке каршы азырынча эч ким улакты бир жагына алып чыга алган жок. Бул жерде көрүп турасыздар, улак Кара суу жана Алай командасынын оюнчуларынын ортосунда талаш кызуу жүрүп жатат. Албетте Алай эки командасы дагы бергиси келген жок. Бирок Кара суу командасы болушунча талашып жок. Улак оюн таласынан чыгып, алыптык абалга келди. Кайрадан жекеме-жек. Жекеме-жеке оюнда эсеп 1-1. Кара суу командасынын 3-чү номердеги оюнчусу менен Алай командасынын 9-чу номердеги оюнчусу талашат. Калысы уруксат берди. Жекеме-жек. Азыр эми биринчи таймдын аякташына 5 мүнөт убакыт калды. Эсеп 1-1. Кара суу жана Алай эки командалары беттешип жаткан чагы. Урушпагыла, милиция. Урматтуу көрөрмандар, улакка финалдык беттеш. Финалдык беттеш. Ортодо Кара суу командасы. Оюн көрүүчүлөрдүн арасында пикир келишпестик пайда болду окшойт, бирок милиция кызматкерлери азыр ал жерде көзөмөлгө алышкан. Менимче бул жерде бир аз түшүнбөстүк болуп кетти окшойт. Биз кайрадан оюндун жүрүшүнө көз салабыз. Бул жакта Кара суу командасына 4000 сом келди, 2000 сом алып кетти болду жака. Жекеме-жеке беттеш. кайрадан жекеме-жек 3-чү номердеги Кара суу командасы менен 9-чу номердеги Алай эки командасынын оюнчулары азыркы учурда ортодон улакты алып чыгууга аракет кылышууда. Бирок негедир алар улактан бир аз алыс жерде талашып жатышат. 9-чу номердеги Алай эки командасынын оюнчусу улакты алып жөнөдү. Тайгазанга карай жол, бирок Кара суу командасы дагы каршылык көрсөтүп жатат. Алдын тороп, тосуп, болушунча аларды Тайгазанга жеткирбөөгө аракет кылып жатышат. Бирок биринчи орунда алган команда тургандай, экинчи орунда алган команда 60 000 сом. Бүгүнкү эки команда тең аябай күчтүү. Андыктан бул оюн бүгүнкү күндүн эң бүйүр кызыткан оюндардын бири десек болот. Улак жерден сүдүрөлүп баратат. Азыр Алай эки командасынын оюнчуларында болчу улак азырынча Кара суу командасы улакты колго алды. Эми ал болушунча качырып
Тайгазандын ары көздөй барап, менимче аутка чыгып кетти окшойт. Жок, Тилекке каршы Улак oyun talasынан чыкты. 18 минутасы. Эсеп 1-1. Биринчи таймдын аякташына болгон 2 мүнөт убакыт калды. Эми ушул 2 мүнөт ичинде эсеп дагы кандай өзгөрөт? Чогуу көрөбүз. Жекеме-жеке беттеш ортодо Карасуу командасынын 3-чү номурдагы Кубаныч уулу Тимирлан. Азыр кайрадан жекеме-жеке беттеш. 3-чү номердеги Карасуунун оюнчусу. Алай командасынын 9-чу номердеги оюнчусу. Калыс көз салып турат. Айлампа ичинде кимиси алып кетет болду экен. Менимче бул жерде Алай эки командасынын оюнчусу Улакты ат үстүнө чыгарып, такымга басканга аракет кылып жатат. Бирок Карасуунун оюнчусу дагы бош келген жок. Талашып жатат. Oyunun bitişine 1 minut kaldı. Birinci tayм. 1 minuttan keyin birinci tayм аяктайт. Албетте бул аралыкта кайсы бир команда дагы бир салым салганга аракет кылса болмок. Жок, бул талаш аябай күчтүү болуп баратат. Алай эки командасынын оюнчусу башка бир оюнчуга өткөрүп берүүгө аракет кылып болбойт. Бирок азыр негедир Тайгазанга карап эмес, мына ушул жердин өзүндө. Жок. 20 секунда. Эсеп 1-1. Oyun жүрүп жатат. Улак негедир көрүнбөйт. Кимисинин колунда болду экен. Шоуга Алай командасы акыркы секундалар. 5, 4, 3. Алай командасында, Алай эки командасынын колунда. Тилекке каршы биринчи тайм бүттү. Эсеп азырынча 1-1. Карасуу жана Алай эки командаларынын оюну финалдык беттеш. Бир канча убакыттан кийин кайрадан экинчи таймда жолугушабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан улантабыз. Экинчи тайм финалдык беттеште Карасуу жана Алай эки командаларынын оюнчулары беттешип жатат. Азыркы учурда ауттук кырдаалдан кийинки жекеме-жек орун алып жаткан чагы. Жекеме-жеке оюнда кимиси Экинчи номердагы чыгат, азыр көрөбүз. Мен сиздерге ага чейин ушул эки команданын оюнчулары менен тааныштырып өтөйүн. Алгач Карасуу командасынын биринчи номерде Кылыч уулу Акжол, экинчи номерде Примберди уулу Бекболсун, үчүнчү Кубаныч уулу Тимирлан, төртүнчү Женалиев Толкун, бешинчи Маликов Автандил, алтынчы Салманов Санжарбек, жетинчи Омонов Манас, сегизинчи Абдинияз уулу Станчиктейт, 9-чу Арапбай уулу Жолболду, 10-чу Кадырбек уулу Тилек, 11-чи Камалдин уулу Ильяс, 12-чи Тойчубаев Кабыл. Бул Карасуу командасынын оюнчулары болду. Ал эми оюн талаасында жекеме-жек дагы эле уланып жатат. Бирок азырынча эч кайсы бир оюнчу улакты алып айлампадан сыртка чыгып кете элек. Сиздер оюнун жүрүшүн көрүп атасыздар. Мен эми Алай эки командасынын оюнчулары менен дагы сиздерди тааныштырып кетейин. Биринчи номерде Сыргабаев Эмирбек, экинчи номерде Мамат Тамаров Бектурсун, үчүнчү Айтали уулу Нурали, төртүнчү Абдразак уулу Жаныш, бешинчи Рыспек уулу Давид, алтынчы Рыспек уулу Элмырза, жетинчи Бөрүев Нурсултан, сегизинчи Борончу уулу Бактыбек, 9-чу Манап уулу Жакшылык, 10-чу Усенов Исламбек, 11-чи Амирбай уулу Бакай, 12-чи Төрөгелди уулу Кенжебек деген оюнчулар Алай эки командасында оюн алып барып атышат. Азырынча Улак айлампадан чыкты. Бирок кимдин колунда экендиги так чечиле элек. Тилекке каршы
кайрадан аут кырдал. Эми ошол эле жекеме-жек кайрадан ортоңку айлампадан башталат. Бул жерде улак ташталды. Эми Алай эки жана Кара суу командасынын оюнчулары жекеме-жектен талаш керек. Кара суу командасынан Примберди уулу Бекболсун, Алай командасынан 4-чү номурдагы Абдыразак уулу Жаныш. Абдыразак уулу Жаныш жана Примберди уулу Бекболсун талашып жаткан чагы. Кара суу командасы улакты такымга басып, бирок Алай командасы максималдуу каршылык көрсөтүп турат. Жок, бирок бул жерден улакты алып чыгып кетүүгө бир аз тоскоолдуктар көбүрөөк болуп турат. Ошентсе дагы азыр оюн талаасында Кара суу командасынын оюнчусу такымга басты. Эми Тайгазанга карай жол алды. Бирок дагы аут болуп кете тургандай. Жок, ооба, Тилекке каршы кайрадан аут. Кайрадан эле жекеме-жеке беттеш. Эми оюн кайра эле ортодон башталат. Финалдык беттеште аут аябай көп болуп жатат. Азырынча улак. Сандары 1-1. Улакты алып келелик. Жекеме-жек. Негедир оюндун ушул мүнөттөрүнө келгенде оюнчулардын маанайы суздай, бирок бул деген финал. Финалда жеңген деле, жеңилген деле команда бул көп мээнеттер менен мына ушул 12 команданын ичинен суурулуп жеңип чыкты деп айтсак болот. Улак айлампанын ичине ташталды. Эми оюнчулар бул жерде бир эше алып чыгышы керек. Аракеттер күч. Кара суу командасынын оюнчусу колун сунуп, бирок Алай эки командасынын оюнчусу каршылык көрсөттү. Азыр ким алат? Примберди уулу Бекболсун улакты такымга басты. Эми Тайгазанга карай жол алыш керек. Жок, бул жерде күчтүү аракет болуш керек. Анткени менен Алай командасы Кара суу командасынын оюнчусунда мыкты аракет болуш керек. Бул жерде Тайгазанга жакындап баратат. Азыр салымды салууга мүмкүнчүлүк болбоду. Тилекке каршы улак оюн талаасынан чыгып кайра аут. Жекеме-жек оюн эрежеси ушундай. Жекеме-жек оюну дагы 8-ci minutасы. 10 мүнөттөн кийин бүгүнкү мелдештин чемпиону аныкталат. Экинчи тайм ортолоп калды. Эми мындан ары 10 мүнөт ичинде кайсы бир команда өзүнүн эсебине улак салымдарды таштап жеңишти багындырышы керек. Кара суу командасынын оюнчусу улакты алууга болушунча аракет жасаганы менен, бирок Алай командасынын оюнчусу дагы каршылык көрсөтүп жатат. Жекеме-жеке беттешүү. Бул жекеме-жек чындыгында күчтүү, билеги күчтүү, аты күчтүү болбосо бул жерден жеңип чыгуу кыйын. Улакты эки баштан бирден тартып турушат эки команданын тең оюнчулары. Эч кайсы бири бергиси келбейт. Бирок кимдир бирөө аны алып, айлампадан сууруп чыгыш керек. Улак айлампадан чыкты. Азырынча Экинчи раундтун 9-чу минутасы. улак кимдин колунда экени белгисиз. Негизи бир улакты 5-6 көкпөрүүчү
айланасында ороп турат. Көрөтастар бул жакта Алай командасында. Улакты Алай 2 командасынын оюнчулары алып турат. 4-чү номердеги оюнчунун колунда улак. Бирок жок, кайрадан аут. Жекеме-жек ортоңку айлампадан улакты алып кетейин деген эч ким көрүнбөйт негедир. Оюнчулардын бирөөсү келип улакты алып кетсе болмок. Жок, Тилекке каршы абайлаш керек ат үстүндө ойногондо. Алай командасынын оюнчусу улакты ала алган жок. Бияка көтөрүп келер бедиң да? Ортодо жекеме-жеке беттешүү. Кайрадан жекеме-жеке оюнчулар азыркы учурда айлампа ичинде улак талашка түшүп турган чагы Алай командасы жерден көтөрдү. Бирок Кара суу командасынын оюнчусу 10 номердагы канчалык каршылык көрсөтөт азыр көрөбүз. Алай командасынын оюнчусу улак тапкырга басты. Азыр чийден чыккан аракет кылууда. Бирок Кара суу командасынын оюнчусу дагы бош келген жок. Улакты болушунча андан тартып алганга аракет кылып атат, бирок Тилекке каршы ишке ашкан жок. Алай командасынын оюнчусу улакты алып жөнөдү. Башка бир оюнчуга өткөрүп берди. Азыр бул жерде улакты тай казанга салууга аракет. Кара суу командасы коргон үчүн даярданууда. Тай казанын айланасында Кара суу жана Алай командасынын оюнчулары бири-бирин бет маңдай карап турушат. Мына улакты алып качып жөнөдү. Эми Кара суу командасы канчалык каршылык көрсөтөт чогуу көрөбүз. Ар бир оюнчуну бири-бирден карап жаап турушат. Кара суу командасы болушунча тоскоолдук көрсөтүп каршылык жаратканга аракет кылып жатышат. Биринчи таймдын 13 минутасы. Негедир улак тай казанга түшкөн жок. Бул жерде улак кимдин колунда жүрөт азыр бизге улакты алып баратат. Алай командасынын оюнчуларына Кайра артка кайтты. Эми болушунча Алай командасынын оюнчусу азыр тай казанга карай бет алды. Анткени менен Кара суу командасынын оюнчусу каршылык көрсөтүп, мунун жыйынтыгында улак оюн таласынан чыкты. Аут. Эми кайрадан сол жактагы айлампа ичинен жекеме-жек. Экинчи таймдын аякташына болгону 6 мүнөт убакыт калды. Бул 6 мүнөт мына ушул бүгүнкү оюндун чемпиондорун аныктайт. Тагыраагы 5 мүнөт ичинде бүгүнкү беттештин жеңүүчүсү аныкталат. Колдоочулар сүрөөнгө алып турушат.
Кара суу командасы менен Алай командасынын оюнчулары. Алай командасынын оюнчусу улакты жерден көтөрдү, бирок негедир такымга чейин Кара суу командасы 2-номердагы алып премьер чыга албай жатат. Азыр Алай командасынын көтөрүш керек. Күч жетпей атат окшойт. Кара суу командасынын оюнчусу жардам берейин деп атат, бирок ага көнбөй. Бул жерде Калыс айланпа ичинен көз салып турат. Эмне болду? Экинчи таймдын 15-минутасы. Улакты көтөргөнгө менче күч жетпей атат окшойт. Салым салганга жерде спонсорлук акчалары турат. Жерден көтөрүп чыкты. Кара суу командасынын оюнчусу, бирок аны бергиси келген жок, талашып жатат. Такымга басылды улак. Эми Кара суу командасынын балбаны бир айласын таап айлампадан чыгып Тайгазанга бет алыш керек. Жок, бул жерден чийинден чыкты. Эми улакты алып жөнөдү. 10-номердеги Алай 2 командасынын оюнчусу улакты алып жөнөдү. Бул жактан Тайгазандын артында туруп, эми өзүнүн Тайгазанын кандай карай бет алды. Болушунча ыкчам жана батылдам аракет кылыш керек. Бирок Кара суу командасы дагы каршылык көрсөтүп жатат. Улакты Алай командасы Тайгазанга жакындап келди, бирок таштай алган жок. Кара суу командасынын күчүлүк бербей жатат. Кайрадан экинчи дагы айлампа жүрүп жатат. Бул жерден башка бир оюнчуга өткөрүп берди. 4-номердеги оюнчу такымга басып чаап баратат. Эми Кара суу командасынын оюнчусу аны болушунча аутка алып чыкканга аракет кылып, мына аут. Улак оюн талаасынан чыкты. Эми кайрадан жекеме-жек оң жактагы чийдин ичинде болот. Экинчи тайм. Негизи эле жалпы оюндун жүрүшү аякташына саналуу мүнөттөр калды. Оюнчулар жакшы аракет кылыш керек. Себеби азырынча эсеп 1-1. Эгерде мына ушундай таризде оюн аяктай турган болсо, анда бул эле тагыраагы футболдун тили менен айтканда пенальти болуш кылууга туура келет. 2-номердеги Кара суу командасынын оюнчусу менен Алай командасынын оюнчусу талашууда. Чийинден чыкты. Алай командасынын оюнчусу улакты такымга басып алып жөнөдү. Эми ал өзүнүн Тайгазанына карап басыш керек. Бул жерде Алай командасы улакты алып жөнөдү. Алдыда эч ким жок, каршылык жок. Тайгазанга таштоого мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп олтурат, бирок тилекке каршы каршылаш команданын оюнчулары аутка чыгарып салды. Кайрадан эле жекеме-жеке беттешүүсү. Жекеме-жеке сол жактагы чийдин ичинде болот. Калыс аларды күтүп турат. Азыр эми жекеме-жек. Кара суу командасынан жанатан бери жекеме-жекте ошол 2-номердеги Премберди уулу Бектурсун деген оюнчу түшүп жатат. Жекеме-жек саналуу минуталар, мына ошол акыркы мүнөттөр бүгүнкү оюндагы жеңүүчү команданын тагдырын чечет. Андыктан ага жараша күчтүү аракет жасалышы керек. Оюн башталды. Кара суу командасынын оюнчусу алууга аракет кылган менен Алай командасынын оюнчусу ага каршылык көрсөтүүдө. 2-номердагы Премберди уулу Бекболду. Алай 2 командасынын оюнчусу улакты жерден көтөрүп өзүнүн командасындагы 4-номердеги оюнчуга ашырып берди. Ал улакты алып жөнөдү, бирок эми болушунча аракет кылыш керек. Тайгазандын айланасында турат.
Finaldык беттештин акыркы мүнөтү бул жакта көкбөрү сүйүүчүлөр дагы болушунча кыйкырып, бакырып сүрөөнгө алып турган чагы. Аттардын айгышкан беттешинде көрүп турасыздар. Алай командасы улакты Тайгазанга карап алып жөнөдү, бирок каршылыктар көп. Тилекке каршы улак Тайгазандын ичине түшпөй калды. Бул жерде менимче Кара Суу командасы жетиштүү деңгээлде каршылык көрсөттү окшойт. Эми улакты ким жерден көтөрүп чыгат? Азыр убакыт көрсөтөт. Бул жерде Алай командасында мүмкүнчүлүк чоң, анткени алар улакты жерден алып эле Тайгазанга салып койсо 10, 9, бүтүп калат окшойт десек, 8, жок. 7, 6, 5, 4, Жок. 3, 2, 1, стоп! Финалдык беттештин экинчи таймы аяктады. Эсеп 1-1. Кара Суу жана Алай эки командаларынын оюну мына ушундай тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Эми азыр башкы калыс. 10 минутта берилет. Золотой салым, алтын салым, биринчи салган утат. Кошумча 10 минутта. Алтын салым дейт. Оюн тең чыгуу менен аяктаганына байланыштуу кошумча 10 мүнөт берилди. Эми бул оюн ичинде ким биринчи салым салган болсо, мына ошол команда утат деп азыр калыс эскертип кетти. Эсеп 1-1. Бүгүнкү мелдеште 3-чү орунду Карагөз Ынтымак командасы, 4-чү орунду Төлөтү командасы утtu. Азыр саналуу мүнөттөрдөн кийин Кудай буйруса бүгүнкү мелдештин жеңүүчүсүн аныктоолойбуз. Арналган көкбөрү боюнча мелдештин жүрүшү финалдык беттеш. Азыркы тапта финалда Кара Суу жана Алай эки командалары беттешип жатат. Буга чейин 2 тайм болуп, бирок 2 таймда болгону 1-1 эсеби менен гана жыйынтыктагандыктан кошумча 10 мүнөт берилген. Кошумча 10 мүнөттө башталды. Азыр ошол кошумча 10 мүнөт башталды. Оюнчулар улакты негедир ала албай жатышат. Кара Суу командасынын оюнчусу улакты алды, такымга басып, эми Тайгазанды көздөй бет алды. Жок, бирок бул албетте чоң мүмкүнчүлүк. Кайсыл команда биринчилерден болуп Тайгазанга сала турган болсо, ошол команда утат. Улактын тили менен айтканда бул алтын салым болот дагы, ошол команда жеңүүчү болот. Эмне болуп кетти? Ауттун болгон же болбогондугу талаш жаратууда окшойт, бирок калыстар азырынча эмне дейт? Бул жерде менимче калыс кайсы бир оюнчуга эскертүү бергиси келип атат окшойт. Менимче калыс өзү деле бир аз түшүнбөй калды окшойт. Азыр оюн кандай? Калыска эки команданын оюнчулары тең келип түшүндүрүүгө аракет кылып жатышат, бирок калыс алардын кимисине кандай жаза колдонот өзү билет албетте. Азырынча калыстар кеңешип атышат. Башкы калыс команда берилет, балондар.
Oyun qayradan start aldı. Karasu komandasının 11 номердеги oyuncusu Ulaq'ta alıp jönödü. Emi boluşunça hareket menen Ulaq'ta alıp kaçıp jönöş kerek. Azırınca karşılaşı hiç kim yok. Karasu komandasının 11 номердеги oyuncusu Ulaq'ta tağızanға saldı. Buna dostlar sizler gördünüzdür. Karasu komandasının oyuncusu Ulaq'ta tağızanға saldı. Emek oyunu жыйынтыгы kандай болот азыр? Başta aytты, Karasu komandası birinci orundu aldı. Karasu komandası çempion, kutluktaybız. Kökbörüçler, Karasu'nun kökbörüçleri bugün birinci orundu bağındırdı. Menimçe mıқты oyun boldu. Bardық görüçlerge, bizden kattalıçlarga, bizge köngül burup körgön bizden görüçlerimizge tereң rahatsızlık bildiremiz. Aldığınızlarda Karasu komandasının oyuncular ötüp жатат. Alardın maanайы аябагандай жогору. Бұл жақта görüçlerdi дагы көрсөңүздөр болот. Аябагандай сүрөөнгө алып колдоп турушат. O narod tartışması el. Karasu komandasının kutuktap görüçler dağı mına uşul at maydandın janına gelip жатышат. Ушуну менен бүгүнкү oyundагы аяктады. Karasu komandasынын oyuncuları birinci orunda alıştı. Ош шаардык Көкбөрү Федерациясы тарабынан өткөрүлгөн Ош шаарынын биринчилигинде жакшы оюн көргөзгөндүгү үчүн эң мыкты ат номинациясы менен Неймар аттуу толпарыбыз сыйланат. Коюңуздар, Неймар Чавандеси 11 номер акыркы улакты таштаган жигит Карасудан. Ошондой эле эң мыкты ат номинациясы менен Чайкашка деген толпарыбыздын сыйланат. Кол жаап коюңуздар. Эң мыкты дагы бир толпарыбыз бар экен. Ат номинациясы менен эң мыкты ат Ханалай сыйланат. Кол жаап коюңуздар. Ханалай деген толпарыбыз. Диплом Ош шаардык Көкбөрү Федерациясы тарабынан өткөрүлгөн Ош шаарынын биринчилигинде жакшы оюн көргөзгөндүгү үчүн эң мыкты коргоочу номинациясы менен Мамат Оморов Биктурсун деген коргоочу сыйланат. Ош шаарынын Көкбөрү Федерациясынын кубогунда 4-чү орунду Төлөйкөн айылын командасы сыйланат. Төлөйкөн командасы. Кана сүрөп турмуздар олдоп. Ош шаардык Көкбөрү Федерациясы тарабынан өткөрүлгөн Ош шаарынын биринчилигинде 3-чү орунду алгандыгы үчүн Карагулжа командасы сыйланат. 3-чү орун. Ошондой эле медаль 3-чү орун. Карагулжа командасы. Ош шаардык Көкбөрү Федерациясы тарабынан уюштурулган Ош шаарынын биринчилигинде 2-чи орунду алгандыгы үчүн Ала 2 командасы сыйланат. 60 000 сом акчалай приз жана ошондой эле медаль. Ана кол жаап туруңуздар, Ала 2 командасы. Куттуктайбыз. 60 000 сом акчалай приз, медаль. Куттуктайбыз. Биринчи орунду алгандыгы үчүн Карасу командасы сыйланат. 100 000 сом акчалай приз. Медаль.
Бүгінгі чемпиондар Қарасу командасы